Арбаңыздар, мен атым Назира Есенәлиева. Мен дизайн ой жүгірту деген жаңы ыкма бойынша эксперт-тренермін. Сіздерге бүгін ушул дизайн ой жүгірту бойынша қысқача онлайн сабақ өтөбүз. Негизи дизайн ой жүгірту деген Стэнфорд бизнес мектебинде жаралган. Көп жылдан бери ар кандай ири компаниялар өз ишмердүүлүгүндө колдонуп, азыркы убакта дүйнө жүзүндөгү эң мыкты практикалардын бири деп эсептелет. Негизи ар бир адам ишмердүүлүгүн баштаардан мурун дайым эле эң чоң көйгөй бул кандай идея менен, кандай бизнес долбоор менен өз ишмердүүлүгүн баштаганга бир чоң суроолор жаралат. Ошон үчүн бул дизайн ой жүгүртүү абдан жөнөкөй, ошол эле убакта абдан натыйжалуу ыкма болуп эсептелет. Негизи бизнести баштаардан мурун эң негизги көйгөй бул кантип биз кардарлардын негизги муктаждыктарын аныктайбыз. Ошон үчүн дизайн ой жүгүртүүдө 6 этап бар. Эң биринчи этапы бул эмпатия деп саналат. Эмпатия картасы негизги силердин кардардын образын алып, ошол кардар эмне жөнүндө ойлонот, эмне жөнүндө кандай муктаждыктары бар, эмне жөнүндө угат, кандай көйгөйлөрү бар, кандай бир жүрөгүн ойткон маселеси бар, ошол нерсенин баарын талкуулап, негизи ушул дизайн ой жүгүртүүнү баштаардан мурун силер өзүңөрдүн бир өнөктөштөрүңөрдү же болбосо ошол бизнесиңерди баштап аткан бир адамдар менен чогулуп, ошону өзүңөрдүн кардарыңардын эмпатия картасын түзүш. Ошонун негизинде силер ар бир мисалы ошо коюлган суроого так жооп беришиңер керек. Эмпатия картасын кылыш үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчиден силер ошо алдын ала өзүңөрдүн потенциалдуу кардарларыңардын баягы опрос жүргүзүшүңөр керек да. Ал опросту мисалы Google анкета аркылуу жүргүзсөңөр болот, же болбосо өзүңөр мындай сурамжылоо анкетасын түзүп алып, алдын ала барып ошол өзүңөрдүн жергиликтүү элди деле сурап, кандай муктаждыгыңар бар, ушул мисалы ушул көйгөйдү кантип чечип атасыңар деп. Анткени себеби эң негизгиси мисалы ар бирөөңөрдүн өзүңөрдүн бир жөндөмдүүлүгүңөр бар, өзүңөрдүн бир мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошону колдонгонго жараша силерде мисалы ар кандай бир ойлор келет. Ошого карата силер өзүңөрдүн кардарыңарды так билишиңер керек. Бул ким? Мисалы айталы, орто эсеп менен бир аял кыз келиндер, аялдар айталы 25 жаштан бир 35 жашка чейин. Же болбосо балким кардарыңар жаш балдар. Жаш балдар боюнча ошол силердин сурамжылооңорду анда ата-энелерден да, балдардан да сурашыңар керек. Ал эми анкетаны кандай кылыш керек? Аны мисалы ошол YouTube каналында деле, же болбосо башка ресурстарды колдонуп, эң негизгиси силердин сурамжылоо анкетаңар абдан баягы информацияны чыгара ала турган, мындай так, анан жөнөкөй жана абдан маанилүү суроолор болуш керек. Негизи эмпатия деген эмне? Бул адамдын, башка адамдын кандай сезимдери болуп атат, кандай мисалы азыркы абалы кандай, эмоционалдык абалы кандай акыбалда болуп атат, ошону түшүнүү процессин биз эмпатия деп айтабыз. Эмпатия мисалы баягы эмпатиясы күчтүү адам деп кимди айтабыз? Эмпатиясы күчтүү адам бул өзүнүн эмоцияларын жана өзүнүн сезимдерин жана өзүнүн негизги ички ушул абалын түшүнгөн адам, башка адамдардын дагы сезимдерин, эмоцияларын жана абалын түшүнө алат. Ошон үчүн ушул эмпатия картасынан иштеп баштаардан мурун эң негизгиси ошол кардарлардын ошо көйгөйлөрүн, кардарлардын азыркы жашоосунун абалын баарын аныктап изилдөө өзү абдан маанилүү. Эмпатия картасын жасагандан кийин сөзсүз ушул силердин топ менен дебрифинг деп коебуз. Дебрифинг деген бул
кандай сезимдер болду, кандай ойлор келди, кандай тыянактарга келдиңер, жана кандай жеке чечимдер болду. Анан эң негизгиси ушул эмпатия картасын түзүп атканда силер өзүңөргө эмне кандай маалымат алдыңыздар жана кандай бир жаңы ойлор келди, инсайт деп коебуз. Ошонун негизинде баягы көйгөйлөрдүн баарын талкуулагандан кийин силерге жалпысынан өзүңөрдүн потенциалдуу кардарыңардын негизги муктаждыктарын аныктасаңар болот. Экинчи этап болсо бул фокусировка деп аталат. Фокусировка бул негизги силердин кардарларыңардын негизги көйгөйлөрдүн баарын тең аныктап чыгыш керек. Ал үчүн негизи ошо топ түзүп алып, бүт тармактагы ошо силердин кардардын кандай көйгөйлөрү, кандай муктаждыктары бар, ошону аныктап чыгыш керек. Аныктап чыккандан кийин, мисалы айталы, эч кандай бир бөгөт койбош керек да. Мисалы бир 5-6 эле көйгөйүн алабыз, же болбосо бир 10 чактысын алабыз деп. Канча ошо топто адамдар болсо, ошонун ар бирөөсүнүн пикири маанилүү. Анан эч качан мисалы деген ошо топтук иш болуп атканда эч кимге мисалы деген бул болбойт, ал болбойт деп мындай бир бөгөт койбош керек да. Ошон үчүн бүт көйгөйлөрдүн баарын чыгаргандан кийин барып бир эң маанилүү, эң ушул силердин идеяңарга карата ошо чеччү, мүмкүнчүлүк жаратчу көйгөйлөрдү тандап аласыздар дагы. Ошонун негизинде эң маанилүү бир көйгөйдү тандап аласыздар. Азыр кийинки этап жөнүндө сөз кылабыз. Кийинки этап бул идеация деп аталат. Идеацияны болсо ушул негизги жанагы силер аныктап алган силердин потенциалдуу кардарлардын көйгөйүн чечүүгө негизги идеялар жөнүндө этап. Көп эле мисалы бөтөнчө айымдар баарыбыз эле ушул больницага жатканбыз. Анан ушул больницаларда бир чоң көйгөй бар да, ушул бир тумбочкаларды тазалагыла, анан ушуну алгыла, анан жыйнагыла деген бир абдан чоң көйгөй бар. Анан ушул тумбочканы кандай кылып чечсе болот? Көп учурда мисалы ооруп аткан адамдар баспашы мүмкүн, мисалы абдан көп ар кандай продуктлар келгенде бул абдан чоң көйгөй жаратат. Ошону дизайн ой жүгүртүү менен ушундай бир чечим кылышкан. Эң негизгиси байкасаңыздар, ушул дизайн ой жүгүртүү боюнча чечим кылынган тумбочка болсо, дөңгөлөктөрү бар, абдан ыңгайлуу. Эгерде адам мисалы төшөктө жата турган болсо, ал үстүнөн бир буюмдарды алып, же болбосо тамактанууга өзүңөр байкагандай абдан ыңгайлуу буюм. Эми болсо ушул тандалган көйгөйгө 20 чечим силер азыр ойлоп табышыңар керек. Бул жерден абдан маанилүү критерий, эч кандай бөгөт койбостон ар бир ошо топто иштеп аткан адамдардын ар бирөөнүн пикири маанилүү. Мисалы канча ой пикир болсо, ошонун баарын тең жазып чыгыш керек. Негизи абдан ыңгайлуу болот. Мисалы жана кадимкидей эле стикерлерди алып, ар бир стикерге мисалы 2 түрү бар да. Бул топтук иштин. Мисалы ар бири отуруп алып ошо стикерге мисалы өзүнүн оюн, өзүнүн идеяларын жазат. Же болбосо жалпы отуруп алып, аны талкуулап, ошол бир кандайдыр бир идея келсеңиздер болот. Эң негизги критерий бул 20 чечимге чейин азыр барыңар отуруп, ошол чечимдерди чыгарышыңар керек. Анан азыр 20 чечимди чыгарганда силер дивергенттик ой жүгүртүүнү колдоносуңар. Ал эми кайра биз конвергенттик ой жүгүртүүгө жылабыз. Аны ошол силер аныктап алган 20 чечимдин арасынан эң маанилүү, эң эффективдүү жана эң силердин оюңар боюнча ошо чече турган, ошо чынында ошо силердин жергиликтүү элге, ошо жергиликтүү потенциалдуу кардарларыңарга жардам бере ала турган баягы тандап алган идеялар болуп эсептелет. Тандоо критерийлери бар, азыр экраныңыздарга чыгат. Бул көйгөйдү чечүүгө жардам береби? Тез жетеби? Бул азыркы учурда аткарылабы? Буга убактыңыз, жөндөмүңүз жана мүмкүнчүлүктөрүңүз барбы? Жана кайсы чечим көбүрөөк таасир этет жана кандай чечимди колдоносуз жана тез натыйжага кантип жетсеңиз болот. Ушул суроолорго жооп берген негизги идеяларды колдонуп, ошонун негизинде өзүңөрдүн идеяңарды ойлоп чыксаңыздар болот. Эми ушул негизги көйгөйдү жана негизги натыйжаларды, чечимдерди аныктап алгандан кийин
эки тизме жазып өзүңөргө аныктап алганыңар абдан ыңгайлуу болот. Биринчи тизмеде сиздер кандай натыйжаларды күтөсүздөр? Экинчиде болсо, бул маселе кайсы кызык тараптарга, баягы стейкхолдер деп коебуз, таасир этет. Анткени себеби ар бир долбоордо өзүнүн ошо кызык тараптары жана өзүнүн мисалы натыйжалуу жана потенциалдуу кардарлары болот, аларды бенефициар деп коебуз. Ошолорду дайым силер түшүнүшүңөр керек, жана ошол өзүңөрдүн мисалы кызык тараптарыңар менен дайым баягы өнөктөш катары кандай мамиле түзө аласыңар, жана алар менен кандай таасирлүү иш алып бара аласыңар, ошо жөнүндө дайым өзүңөр планыңарда анык болуш керек. Кийинки ошо дизайн ой жүгүртүүнүн этабы бул прототипирование деп саналат. Прототиптөө деп которулат экен, бирок эң негизги бул ушул этаптын баягы инструменти бул деген ошол эле топтоо өзүңөр баарыңар чогулуп алып, ошол силердин кардарыңар кандай сапарда өтөт жана кандай план кыласыңар, ошону баягы аныктап алсаңар болот. Прототип кылып атканда ошо баарыңар чогулуп алып, мындай чоң эле столдун үстүнө кененирээк батман коюп алып, ошону силердин кардарыңар кандай жолду басып өтөт жана кандай мисалы ар бир этапта кандай кыймыл аракет кыласыңар жана негизги өзүңөрдүн бизнес долбооруңардын дизайнын биргеликте жасап чыксаңар болот. Дизайн жасаш үчүн көп ыкмалар бар, бирок силер эң негизгиси ошо колуңардын астында боло турган мисалы жөнөкөй эле бир нерселер менен баягы мисалы аны тартсаңар болот, же болбосо мисалы леголарды алып алып аны бир кандай бир конструкциялар менен колдонсоңор болот. Тестти эми ар кандай ыкма менен өткөрсө болот, бирок эң негизги тест бул ошо кылып бүткөн долбооруңардын идеяңарды силердин жеке турмушуңарда баягы кардарлар менен биринчи жана сатуу каналдары менен сатып көрүш керек. Эгерде ар бир мисалы жаңы продукт, жаңы кызматты тест кылганда шак эле көрүнөт, мисалы кандай мисалы кемчиликтери бар, кандай артыкчылыгы бар. Анан ошонун өзүңөрдүн жеке практикаңардын негизинде анан баягы жаңылантып, анан ошол продуктуңарды баягы бизнес долбооруңарды бир жолго салуучу мүмкүнчүлүктөр туулат. Негизи бул жерде эгерде силер бизнес проект кылып, бизнес долбоор кылып аткан болсоңор, анда эң негизгиси жана Lean Canvas деген бизнес модели бар. Ошону колдосоңор абдан ыңгайлуу болот. Бизнес модель деген эмне? Бизнес модель деген бул кардарларыңар ким, эмне сатасыздар, сунушту кантип жүргүзөсүздөр жана силердин өнүмүңүз эмне үчүн сатылып жаткандыгын аныктай турган негизги инструмент болуп саналат. Негизи азыркы заманда бизнес модельдин түрү бар, бирок ушул Lean Canvas-тын бизнес модели абдан жөнөкөй, түшүнүктүү жана силер өзүңөрдүн жеке тажрыйбаңарда колдонулчу негизги инструмент болуп, эгерде өзүңөр баягы аныктап жана түшүнүп алсаңыздар, анда силерге абдан көп мындай жөнөкөйлүк жана түшүнүктүү боло турган бир процесстерди түшүндүрөт. Lean Canvas бизнес модели абдан жөнөкөй. Силер эгерде деген ошол баягы бүт азыркы дизайн ой жүгүртүүнүн негизинде өзүңөр аныктап алган процесстердин баарын тең бизнес моделдин үстүнө кое турганга баягы мүмкүнчүлүк кылган инструмент болуп саналат. Өзү Lean Canvas 9 тепкиччеден турат. Азыр экраныңарда ар бир тепкиччеси силерге баягы түшүнүктүү болуш үчүн биз азыр ошол жөнүндө сөз кылабыз. Менин кардарларымдын негизги көйгөйлөрү жана менин кардарларымдын кандай көйгөйлөрүн менин бизнес идеям чечет. Бул деген так болуш керек жана жөнөкөй, анан ар бир ошо топто иштеген же болбосо силердин өнөктөштөрүңөргө түшүнүктүү болуш керек. Үчүнчү тепкичче бул уникалдуу баалуулук. Менин кардарларым үчүн менин бизнесимдин негизги баалуулуктары. Төртүнчү тепкиччеси болсо бул чечим. Ошол силер дизайн ой жүгүртүүнүн негизинде жана башында аныктап албадыкпы? Ошол кандай көйгөйлөрдү чечүү үчүн негизги чечим катары бул көйгөйдү чечүү үчүн негизги иш-чаралар. Мисалы, кантип силер ушул силердин кардарларыңардын чече турган силердин бизнес идеяңар кантип кайсыл иш-чаралар менен баягы иш жүзүнө ашат.
Бешинчи тепкиче болсо бул сатуу каналдары. Силер кандай каналдар менен ошо өзүңөрдүн кардарларыңар менен баарлашасыңар жана кандай каналдар менен сатасыңар. Эми баягы орусча айтканда теплые продажи, холодные продажи деген бар. Бул баягы муздак кардарлар деп коебуз. Алар баягы бейтаныш адамдар. Жана жылуу кардарлар бул деген биздин баягы социалдык капиталыбыз. Негизги бул биздин тааныштар, достор, өнөктөштөр, коллегалар. Бирок деген мисалы бизнес баштап атканда башында алар силерди колдошот. Бирок деген эгерде ал адамдар силерге муздак кардарларды алып келбесе, анда силердин бизнес идеяңар жөнүндө негизи абдан ойлонуш керек да. Алтынчы тепкичеси болсо, бул негизги чыгымдардын структурасы. Ошо бизнес уюштуруу үчүн болжолдуу жана божомолдуу чыгымдар. Чыгымдарды баягы санап чыгыш абдан маанилүү, анткени себеби проект баштап атканда силер өзүңөрдүн ошо бизнес долбооруңардын баягы чыгаша жана киреше структурасын так түшүнүшүңөр керек. Анан силердин жашыруун артыкчылыгыңар. Мисалы, ар бир бизнесте, ар бир компанияда өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар. Бирок деген ар бир компаниянын ошол эгерде ийгиликке жетчү бир өзгөчөлүгү бар. Эгерде мисалы ар бир долбоор ошо эң башынан мисалы бизге окшош бизнес көп, бизге окшош долбоорлор көп, биздин кылып аткан кызматыбыз же болбосо сатып аткан продукциябыздын мисалы конкуренттери көп деп билебиз, бирок деген андан тышкары биздин продукциябыз же болбосо биздин кызматыбыз эмне менен өзгөчөлөнөт, эмнеси кандай артыкчылыгы бар, ошону эң башынан өзүңөргө аныктап алып, ошону силер жана сатуу каналдар аркылуу өзүңөрдүн баягы өнөктөштөр менен иштеп атканда, ошону так жана туура баягы аныктап алганыңар абдан маанилүү.